Урматтуу достор, жалпы эле спорт сүйүүчүлөрү, бүгүн сиздерге үй шартында прыжокту кантип өстүрсө болот, ошол туурасында көргөзүп кетмекчимин. Негизинен алып караганда, спорттун бир нече түрүндө, ошол эле баскетбол же волейбол спорт түрлөрүндөгү спортсмендин эң негизги куралы бул прыжок болуп эсептелинет. Сенин прыжогуң канчалык бийик болсо, ошончолук оюнуң дагы алдыга жылат. Азыркы убакта көптөгөн спорт сүйүүчүлөр атайын машыгуучу залдарга барып машыкканга шарттары жок, же болбосо убактылары жок. Бирок үй шартында прыжогубузду өстүрсөк жакшы болот эле деп кыялданып жүргөн спорт сүйүүчүлөрүбүз жок эмес. Бүгүн сиздерге үй шартында прыжогубузду кантип туура өстүрөбүз, прыжогубузду кантип тез өстүрөбүз, ошол туурасында көргөзүп кетмекчимин. Кеттик анда эмесе. Биринчи көнүгүү бул разминка. Разминкасыз эч кандай көнүгүүнү жасаганга болбойт. Дене булчуңдары, ошондой эле буттун булчуңдары, дагы майда клеткалар жаракат алып калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчиден денеге тер чыгарып, денени жибитип тургандан кийин көнүгүүлөрдү баштасак.
You can dance every dance with the guy who gave you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taken you home and in whose arms we're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music is fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while Мынакей достор, төмөндөгү бир нече көнүгүү аркылуу үй шартында өз алдынча кантип кружогубузду өстүрө алат экенибизди бир аз да болсо үйрөндүк. Жумуштан кийинби же сабактан кийинби өз алдынча үйдөн жумасына 5 күн машыгып турсаңыз, сиздин кружогуңузду өстүргөнгө жардам берет деген ишеничтемин. Кийинки видеолордон жолугушканча.